негизинен президенттин өзүнүн багытына жараша дагы ушул региондорду өнүктүрүү маселеси мындан кийин дагы улантылат жана ушул келечки президенттик мөөнөттүн алкагында ушул приоритет тармак бойдон калат деген баягы максаттар да бар. Ошого байланыштуу бул региондорду өнүктүрүү бул комплекстүү жана узак мөөнөттүү максатка жаткандыктан бул 2020 жылдардагы ушул багытты улантуу боюнча чечим кабыл алынды. Бүгүнкү күндө региондордо негизинен ушул биздин тандалып алынган 20 пилоттук шаарларды өнүктүрүү боюнча иштер уланып атат. Андан тышкары дагы чоң бир тармактардын бири бул региондордогу инфраструктураны оңдоп түзөө жана ошону калыбына келтирүү болуп эсептелет. Андан тышкары ошол региондордогу санариптештирүү маселеси дагы 2020 жылы улантылат деп чечим кабыл алынды. Анткени деген ошол биздин аймактардагы жашаган жарандарыбызга биринчи кезекте ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды сапаттуу көргөзүү боюнча дагы чоң аракеттер бүгүнкү күндө жүргүзүлүүдө. Мунун негизинде бүгүнкү күндө баардык мамлекеттик органдардын баары түндүк системасына киргизилди жана коммерциялык банктын кээ бирлери дагы ошол жартысынан көбү бүгүнкү күндө түндүк системасына кошулуп жана маалымат алмашуусу толугу менен жүрө баштады. Буга байланыштуу кийинки ушул санариптештирүүнүн кийинки этабында ошол биздин жарандардын жана биздин мамлекеттик кызматкерлердин кеңири ушул санариптик көндөрмөлдөрдү киргизүү же болбосо ошол ыкмаларга үйрөнүү абдан маанилүү болуп эсептелет. Анткени деген ошол санариптүү механизмдерди же болбосо ошол инструменттерди колдонууда сөзсүз түрдө биздин адамдар өзлөрү ошол жаңы технологияларды колдоно билиш керек. Ошого байланыштуу кийинки этабында ошол санариптик көндөрмөлөрдү мындай жайылтууга жана ошону өркүндөтүүгө чоң басым жасалат. Мындан тышкары буга чейинки башталган биздин ушул сот системасындагы санариптештирүү маселеси, укук органдардын санариптештирүү маселелери дагы улантылат. Анткени деген бүгүнкү күндө ошол тармактарда ошол чоң долбоорлор, анын ичинде ошол эле коопсуз шаар долбоору, акылдуу шаар долбоорго окшогон долбоорлор баягы экинчи этаптары жана негизги ушул долбоорлор ишке киргизүү каралган. Ошого байланыштуу санариптештирүү маселеси дагы 2020 жылы улантылат деген чечим кабыл алынды.